мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин окутуу. Ал Бул боюнча жакта ушул жерде мисалы окуткула деп атабыз дебедиңизби жогоруда. Окутканда каражат жагы келип да калат да бул деле. Анан каражат жагы кандай болот, кандай негизде окутушат, ошол суроолорго жооп берсеңиз. эми окутуу боюнча мына бизде комиссиянын курамында окуу борборубуз бар атайын. Ошо мамлекеттик кызматкерлерди, мамлекеттик органдарда кызмат өтүп аткан кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди мамлекеттик тилге окутуу деңгээлдери боюнча А1ден баштап Б2ге чейинки деңгээлде окутуулар бар. Буга чейин окутулуп эле келген, дагы деле уланып атат. Анан каражаты маселеси мындай. Биз эми бюджеттен баарын окутабыз дегенден андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанагы токтомдо белгиленгендей ар бир мекеме жетекчилери ошондой шарт түзүү маселеси каралган. Өздөрүнүн бюджетин эсебинен же сырткары өздөрү мындай мыйзам жол берген булактардан таянып деп. Анан бизге ошо окуу борборуна келип кайрылганда кадимкидей акчасын каражатын төлөп мекемелер кызматкерлерин окутат. Окутуп эле келген буга чейин. Кээ бирлер өздөрү жеке каражатын эсебинен окутат, эки түрдүү. Ал маселе мындай каражат жок деп токтоп калдык деген иш жок, окутулуп эле келет. Анан андан тышкары биздин программанын алкагында биз атайын белгилүү өлчөмдө каражат бөлөбүз. Ошол боюнча дагы окутуу процесстери жүргүзүлөт. Буюрса. Анан окутуу боюнча айтып коелу, ошол биринчиден ошо окуу борборунун мүмкүнчүлүгү бар, ошондой окутуу. Андан тышкары биз кайра эле жанагы азыркы замандын талабы болгондой дүйнөдө эң мындай тил үйрөтүү жаатында мындай эң алды болгон Duolingo деген мобилдик колдонма бар. Билгендер бар, 100дөн ашык тилди үйрөтөт ал жерде. Дүйнөлүк тилдер үйрөнсө болот да. Анан биздин комиссиядагы 22-жылдары кайрылып ошол Duolingo'га биздин кыргыз тилин киргизип, биздин тилди да ошентип үйрөтсөкпү деп кайрылган экенбиз. Анан бирок баягы дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу биз баягы Украина менен Орустун ортосунда согуш болгон үчүн алар санкция кабылып, ошол санкцияга биздин мамлекеттер эмнегедир тизмекке кошулуп калыптыр да. Биз баягы бизди телебейбиз деп алар бизге баш тартып коюшту биздин сунушубузду. Анан аргасыздан аны күтүп отурмак белек, анан санкция качан бүтөт, анан эмне болот деп отурбай, анан биздин балдар өздөрү эле ошо Duolingo'нун үлгүсүндө өзүбүз улуттук өзүбүздүн баягы платформада жашкан өзүбүздүн мобилдик колдонмабызды иштеп чыктык. Аты кыргызча оңой. Англис тилинде easy кыргыз деп жазылат. Азыр баягы смартфондордун эки түрүнө ылайыкталган Play Market менен тиги App Store'до тең жайгаштырылган. Кааласаңыздар ошо ак бүркүттүн, ак шумкардын элеси менен тартылган easy кыргыз, же болбосо кыргызча оңой деген аталышта ошо мобилдик колдонмо бар. Ошол мобилдик колдонмо кадимки ошо Duolingo'нун үлгүсүндө кыргыз тилин үйрөтөт. Демек тил билбегендерге А1 деңгээлинен баштап ошону үйрөнсө болот. Бунун көбүн эсе башка улуттардын өкүлдөрүнө, же болбосо такыр кыргыз тилин түшүнбөгөн кыргыздар деле үйрөнсө болот. Азырынча А1, А2 деңгээли иштелип чыкты, колдонууда азыр бар. Андан бул мобилдик колдонмо орус тилинен, анан англис тилинен окутулат. Бирок мына быйыл биз баягы тил саясатын жүргүзүүдө Кыргыз Республикасында жашаган башка этнос катышчылыктар бар да. Анан алардын эне тилинен биздин мамлекеттик тилди үйрөтүү маселесин койдук. Мисалы азырынча биз орус англис тилинен сырткары казак, өзбек, тажик тилинен кыргыз тилин үйрөткөнгө ошондой мүмкүнчүлүк түздүк. Андан сырткары биздин улуттук комиссиянын YouTube каналында, өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар. Ал жерде эки түрдүү дагы үйрөтүүчү контентибиз бар. Биринчиден А1, А2 деңгээлинде видео сабактарыбыз бар. Кадимки тема боюнча кетет дагы. Бул көбүн эсе мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер үчүн мисалы кызматка киришип атканда кызматка тиешелүү жалпы түшүнүктөр бар да, кеңсе, иш кагаз, тиги бу дегендер. Ошол сыяктуу жөнөкөй минимумдан баштап ошол А1, А2 деңгээлинде кантип тилди үйрөнсө болот деген ошол видео сабактарыбыз бар. Кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон шарттарын да карап, ошол жаатын да камсыздап атабыз.